Адина учурда 3-курстун студенти. Ал бүгүн өзүнө күзгүгө ылайыктап образ тандаганы келди. Адина алгач өз табитине жараша кийимдерди тандайт. Азыркы тапта кийген кийимиң да чоң ролду ойнойт эмеспи? Ошол себептен Адина башкалардан өзгөчө болууга аракет кылат. Анда Адинанын табитин байкап көрөлү. Каарманыбыз өзүнө образ жарата алды. Ал эми Адис бул жөнүндө эмне дейт болду экен? Адина, сиз бул образды окууга тандаптырсыз. Лосина менен жана бул ичиңиздеги свитер үй кийимине окшоп калыптыр. Бул лосина менен сиз сабакта жүрө албайсыз, үстүңүздөгү пальтону чечкенден кийин лосина экен көрүнүп калат. Ошон үчүн мен сизге сабакка образ тандап бербейм, жүрүңүз. Адина келбетине жараша үндү туура тандаган. Бирок тандаган кофтасы менен шымы айкалышпай калган. Азыр болсо ал стилист менен чогуу образ тандашат. Адина, сага биз тандап берген образ жактыбы? Азыркы учурда модада фонарик рукавдар мода болуп атат. Жана ошондой эле фонариктен кийин манжет. Бул абдан ыңгайлуу. Сабакка барса, андан да ыңгайлуу болот сабакка дагы фонарик, бирок бул жак манжет тоскоол болбойт да. Жана ошондой эле азыркы сезон, азыр күз келди, уже суык түшүп атат. Бул кардиган, аябай жылуу кардиган жана ичиндеги кофточка менен аябай туура айкалышат деп ойлойм. Бул классика сумка, кичинекей эле өзүнүн сабакка керектүү нерселерин салып алат. Сумка кардиганга, бүт образга өңү түс менен айкалышат. Дайыма стилдүү жана жарашыктуу кийиниңиздер.